1,5 миң сом алыпсың. Или тартипти келтиресиз бул ооруканага. Или биз сиздин ордуңузду карайбыз. Ошо ажы катары ишти жакшы жасадым деп айтасызбы? Endi orasida bor. Hammasi yaxshi emas. Aldı 360 mingге чейин акча алып жеп жүрөт. Аны видеого да тартып алдык. Түшүнүк каттары, жанагынын бардыгы бар болуп, видео материал бар болсо, бул ачык эле тергөө органдарына өтө турган маселе. Өзбекстандан келип аткан жарандар 50 миң сумдан сатып алып келип аткан документтериңер менен мындан ары өтпөйсүңөр Кыргызстанга. Дипломуңуз кана? 9 ай жеңген. Азыр чыгар берем, азыр кетсин. Көмүр боюнча тендерди көтөрүүгө дыйкандарга ушуну көрсөтүш керек элге. 1 миллион 200 миң 830 акча. Социалдык объекттин жерин, имаратын эч кимдин бөлүп токтом менен алып койгонго уруксаты жок. 200 миң сомду айлык эмес. Давран. 200 миң бизге Алланын ыраазычылыгы. Түшпөй атканда бул кишинин башына тийип атат. Сен салыгың өнбөй атат, мына жактан өндүрө албасаң кет деп атат да бул кишини. Анан бул киши чырылдайт да, ал меники эмес, мунугунун проблемасы деп ана сотко берет да, кайка барат ана. 78 деп. Аяк, мен калп айткан да, бүгүн 4-ай. Кайда калды? Бир жериңерди көргөн жоксуң, канча территория бар экен, бир таза жаркырап турган жер жок. Бир эле пачка бар. Бир эле. Туурабы? Ушул Кудайга жагабы? Кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Жок, сиз койбойсуз, мен түшүнүп атам. Сиз сатуучусуз. Мен губернатордун орун басары, мага барыңыз эгер болсо макулбу? Данияр Жаныкулов 2021 жылдын август айында президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп дайындалган. Кызматка киришкен учурдан тартып, ушул күнгө чейин Ош облусунун аймагындагы мыйзамсыз иш-аракеттер, коррупциялык схемалар, айыл өкмөттөрдөгү жер сатуу жана басып алуу сыяктуу бир топ мыйзамсыз иштер менен тынымсыз күрөшүп келүүдө. Алсак 2022 жыл ичинде жалпысынан 60ка чукул текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Ар бир айга бөлүп келгенде бир айга 5тен текшерүү туура келет. Алдыда Данияр Жаныкуловдун текшерүүлөрү жана алардын жыйынтыгы боюнча кеңири маалымат берели. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басарынын алгачкы текшерүүлөрү ооруканалардан башталган. Алсак Араван районундагы аймактык ооруканадагы дарыгерлердин коррупциялык иштери тууралуу арыз түшкөн. Ага ылайык күтүүсүз ыкчам текшерүү жүргүзүлүп, медайымдардын оорулуулардан акча талап кылгандыгы жана алгандыгы аныкталган. Ошондой эле бейтаптарга деп бөлүнгөн тамак аш азыктарын сатып алууда бир топ кемчиликтер аныкталган. Бардык кемчиликтер далилденип, анын негизинде Араван районундагы аймактык оорукананын башчысы ээлеген кызматынан бошотулган. Ошол Араван районундагы ооруканасынын башкы дарыгери кызматтан алынды. Бүгүн өз арызынын негизинде ал киши кызматтан алынды. Эми ал жерге ошол жердин ишин оңдой турган, жамаатты тартипке бири-бирине келтире турган, ынтымакка келтире турган, бир колунан иш келе турган идиреги бар жетекчини алып баруу боюнча азыр кадр тандоо жүрүп атат. Араван районундагы Абдулхамид Кадыров атындагы номер 22 орто мектебинин арыз түшкөн. Атайын текшерүүнүн жүрүшүндө мектепте 4-класска чейинки окуучулар үчүн ата-энелеринен тамак аш үчүн акча чогултуулары аныкталган. Баарынан кызыгы чогулган акча кайда жана эмне сатып алууга жумшалганы эч жерде жазылган эмес. Андан сырткары таштай катып калган пряниктерди окуучуларга сатып жаткан учурда аныкталды. Араван районундагы ушул жана башка билим берүү мекемелериндеги кемчиликтерди эске алуу менен райондук билим берүү башкармалыгына чара көрүлдү. Биздин текшерүүнүн жүрүшүн эфирден көргөнсүздөр. Мына ошолордун натыйжасында Араван райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кызматынан алынды. Акимдин буйругу. Жөн болсо мен заңдын айткам сизге. Ата-эне продуктасын өздөрү алып келип берсин. Суммасын. Мунун аласыңар силер акчасын. Бардык жарандар угуп Өзбекстандан келип аткан жарандар 50 миң сумдан сатып алып келип аткан документтериңер менен мындан ары өтпөйсүңөр Кыргызстанга. 2021 жылдын ноябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстан Республикасынын чек арасындагы достук көзөмөл өткөрүү жайында санитардык карантиндик посттун кызматкерлери ПЦР анализине байланыштуу бизнеси боюнча президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө жарандар тарабынан арыз келип түшкөн. Өкүлдүн орун басары Данияр Жаныкуловдун жетекчилиги астында атайын комиссия түзүлүп, достук көзөмөл өткөрүү жайына күтүүсүз текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүү учурунда Өзбекстандан Кыргызстанга өтүп жаткан жарандардын ковид илдети жок экенин тастыктаган анализдердин кээ бирлери жасалмай экендиги аныкталды. Ошондой эле кирүүчү жарандардан 50 миң сум же биздин акчага 400 сомго анализ алынып, бирок жыйынтыгы чыкпай туруп, Кыргызстанга киргизип жаткандыгы аныкталды. Комиссиянын текшерүүсүнө саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо кызматынын адистери да күбө болушкан.
Мамлекеттик чек аранын көзөмөл өткөрүү жайында жеке менчик лабораториялары да текшерилип, алардын эч кайсы бири ПЦР анализин ордунда чыгарып бербестиги аныкталды. Ошондой эле жүк унаалары өтүп жатканда алардын дөңгөлөктөрүн дезинфекциялоочу каражаттар коюлуп, бирок жеринде иштетилбей жаткандыгы да аныкталды. Андан сырткары бажы кызматына караштуу Кыргызстандан Өзбекстанга өтүп жаткан жарандардын жүктөрүн текшерүүчү рентген аппараттары иштетилбей, жарандар текшерилбей өтүп жаткандыгы аныкталып, кемчиликтерди жоюу талабы бажы кызматкерлерине коюлду. Ошону менен бирге өткөрмө жайынын ичиндеги ПЦР анализдердин берүүчү менчик лабораториялары менен өнөктөш болуп иштешкен Ош шаарындагы ири лабораториялык жайлары да текшерүүгө алынды. Алардын көпчүлүгүнүн өзүндө изилдөөлөрдү жүргүзүүчү жабдыктардын жоктугу жана анализдер Бишкек шаарынан жасалып келери аныкталды. Достук көзөмөл өткөрүү жайындагы текшерүүнүн жыйынтыгы менен Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу санитардык карантиндик посттун кызматкерлери кызматтан бошотулуп, башка мед кызматкерлери дайындалды. Көзөмөл өткөрүү жайындагы 3 жеке менчик лабораториялар жабылды. Бажы кызматынын рентген аппараттары иштетилип, ар бир чек арадан өтүп жаткан жарандардын жүктөрү рентген аркылуу текшерилип өткөрүлө баштады. Курьерибиз компания менен келишимди. Кайсы компания? Курьердин келишимин көрсөткүлөчү. Кайсы адам алып кетет? Ал ошол эмени лабораторияга алынган анализдерди ошол курьер алып кеткенге документи барбы, ошо уруксаты барбы, силердин документти алып барып ошол жерге берген адамдын анализин алып барып бергенге. Араван районунун эң алыскы аймагы болгон Төмөйүн айыл өкмөтүндөгү кесиптик техникалык билим берүүчү лицейи текшерүүгө алынган. Текшерүү учурунда тендер аркылуу сатып алынган көмүрдүн талапка жооп бербестиги, бухгалтериялык документтеринин так эместиги, тендерге берилген талап башка, алынган товардын сапаты так башка экендиги, окуу жайдын короосундагы тазалыктын сакталбагандыгы, эт жана башка азыктарды сатып алууда сырдуу цифралар бар экендиги аныкталды. Анан кесипчилик техникалык окуу жайы лицейди текшерүүгө алганбыз. Кесипчилик техникалык лицейден ушу окуу жайынан бир топ кемчиликтер аныкталган. 100 бала 10 айга жетет. 10 айда силер мына жерде таза кылып тазалап турасыздар. Мына жака кол тийген эмес деген сөз. Ошол окуу жайдын жетекчиси, директору жумушунан бошотулду. Андан тышкары 7 адам окуу жайдын директорунун орун басары, мастерлер, ошол билим берүү тармагына, чарба тармагына жооп берген кызматкерлерден 7 кызматтан алынды. 9 ай азыр чыгар берем, азыр кетсин. Көмүр боюнча тендерди көтөргүлө. Ноокат районунун Мирмахмудов айыл өкмөтүндөгү жүргүзүлгөн текшерүүдө тендер жарыялоодогу документтерде катачылыктар, көмүр сатып алууда кагазда жогорку сапаттагы көмүр, иш жүзүндө сапатсыз майда көмүр алынгандыгы аныкталды. Ошондой эле айыл өкмөтүнүн салык кызматы жыл аяктап калса да 9 айдын жыйынтыгы боюнча отчетту көрсөтө алган жок. Текшерүү келген учурда айыл өкмөттүн көпчүлүк кызматкерлери иш ордунда жок болуп чыкты. Андан сырткары кээ бир кызматкерлердин кесиптик билимин тастыктаган дипломдору да жок болгон. Бардык кемчиликтер жана катачылыктар далилденип, айыл өкмөттүн башчысына чара көрүлдү. Иштебей жаткан жетекчилерде ошол далилденген болсо, толугу менен кызматтык ордун кароо жөнүндө эскертүү бергенине эскертүү, сөгүш бергендигине сөгүш берүү жөнүндө тапшырмалар кетип атат. Мына ошонун жыйынтыгынын бири Мирмахмудов айыл өкмөтүнө биз барганыбызда дагы, ал жерге барардын алдында дагы бул айыл өкмөткө эч ким кире албайт, муну эч ким текшере албайт, анын крышасы аябай баягы ишенген кишиси чоң, барган эле кишини акча берип алдап коет, силер деле ошого алданып каласыңар деген элдин арасында пикирлер болгон. Мына бүгүн ушул Ноокат районуна караштуу Мирмахмудов айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы акимдин буйругу менен жумуштан алынды. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашкан биринчи Ош облусундагы акимдердин буйругу десек болот. Силер жазып атасыңар, биздин аукцион өткөрө турган жерибиз туура эмес, эсептелип калгандыгына байланыштуу деп атасыңар. Ош облусунун Араван районуна караштуу Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы Файзуллаевдин үстүнөн жергиликтүү тургундардын атынан бир нече арыздар түшкөн. Арыздардын басымдуу бөлүгү жер маселесине байланыштуу. Айыл өкмөт башчынын ондогон муниципалдык жерлерди жакын туугандарына каттап, тааныштарына арзан баада мыйзамсыз сатып жибергендиги боюнча болгон. Данияр Жаныкулов Юсупова айыл аймагынын тургундары жана айыл өкмөт башчысы Файзуллаевди жер адисин жана тиешелүү кызматтарды чакырып, жумуш бөлмөсүндө 4 саатка созулган териштирүү иштери жүргөн. Жыйынтыгында аталган мыйзамсыз жерлерди кайтарып алуу боюнча райондук комиссия түзүлүп, мамлекеттин жерлерин кайтаруу боюнча иштер башталган. Андан сырткары бул мыйзамсыз иштерди жасагандыгы үчүн моралдык жоопкерчиликти өз мойнуна алып, Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы Файзуллаев өз арызы менен кызматтан кеткен.
Ош облустук төрөтканасы кош бойлуу энелерди тейлөөдө төрөт учурунда жана каттоо үчүн акча талап кылат деген арыздар көп түшө баштаган. Төрөт үйүнө болгон нараатчылык күчөгөн. Өзү кыйналып араңдан акча тапкан бейтаптар медайымдардын акча алганын далили менен Данияр Жаныкуловго кабарлашкан. Күтүүсүз текшерүүдүн жүрүшүндө нөөмөттөгү медайымдар акча алганын мойнуна алышып, алган акчасын кайтарып беришти. Бирок облустук төрөт үйүндө мындай учурлар бир эмес, бир нече жолу катталган. Жетекчисине кайра эскертүүлөр берилген. Жыйынтык болбогондугуна байланыштуу 16 жылдан бери Ош облустук төрөт үйүн башкарып келген жетекчиси кызматтан алынды. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен Кыргыз Республикасынын президентин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сунушуна ылайык ошол төрөт үйдүн башчысы кызматынан алынды. Өзүнүн жазган арызынын негизинде анын ордуна ошол эле төрөт үйүндө дарыгер болуп иштеген жаш кадр бар экен. Мына ошол бул аял киши, ошол киши жаңы төрөт үйүнүн башчысы болуп кызматка дайындалды. Губернатордун орун басары Данияр Жаныкулов менен бирге Кара Суу районундагы аймактык ооруканага кирип барат. Ош облусунун Кара Суу районундагы төрөт үйүндө операция аркылуу төрөтүү учурунда дарыгерлер кош бойлуу бейтаптан операция үчүн акча талап кылгандыгы боюнча арыз келип түшкөн. Арыздын негизинде жеринде ыкчам текшерүү иштери жүргүзүлүп, бейтаптын акчасы өзүнө кайтарылып, тиешеси бар кызматкерлер төрөт үйүндөгү кызматынан бошотулган. Ошондой эле райондук оорукананын ашканасы, бейтаптарга берилүүчү тамак аштардын сапаты, азыктардын жарактуулук мөөнөттөрү, оорукананын аймагындагы иштеп жаткан дарыканалардагы дарылардын бааларына чейин текшерилди. Аталган текшерүүлөрдөн кийин Кара Суу районундагы төрөт үйүнүн эшигине төрөтүү, наркоз, дарыгердин кабыл алуусу акысыз деген атайын жазуулар илинген. Биринчи токтоосуз тез жардам көрсөтүү акысыз, дарыгерлердин кабыл алуусу акысыз, наркоз акысыз, ошондой эле төрөт акысыз деп жазып коюшуптур. Наркоз бетпекер мамлекеттен бир дагы тыйын эмеге тиги пациент эсебинен төлөнбөшкөн. Справкасы барбы, ошол сага булочка жасап берип аткан санитарный справкалар барбы деп сурайт. Ноокат райондук билим берүү башкармалыгындагы коррупциялык схема аныкталды. Райондук билим берүү башкармалыгынын бухгалтериясы жеке ишкана менен жеңичинен сүйлөшүп, райондогу мектептерге мамлекет тарабынан бериле турган пряниктердин салмагын азайтып, ар бир таттуудан 10 граммдан үнөмдөө аркылуу ишкер менен көп суммада акча таап келген. Ал эми кирешесин райондук билим берүү башкармалыгынын эсепчилери менен бөлүшүп турган. Текшерүү учурунда ошол ишкер пряник менен камсыздаган мектептердеги таттуулар таразага тартылып, чынында эле ар бир пряник талаптагы жазылган салмактан 10 граммдан аз экендиги аныкталды. Ошо ажы катары ишти жакшы жасадым деп айтасызбы? Эndi orasida bor. Hammasi yaxshi emas. Эң өкүнүчтүүсү, дал ошол пряниктерди жасаган ишкердин цехи санитардык талаптарга такыр жооп бербеген, ашыкча кир шартта жасаары аныкталды. Тиешелүү кызматтарга тапшырма берилип, цех жабылды. Текшерүү жыйынтыгында коррупциялык иш-аракеттер бар экени тастыкталып, Ноокат райондук билим берүү башкармалыгынын тиешелүү кызматкерлерине чара көрүлдү. Тиги замы жанагы конкурс кылып саткан жери ушул жерби? Замы Люкас. Замына бир туган. Жергиликтүү тургундардан Өзгөн районунун Кароол айыл өкмөтүндө ФАПтын аймагындагы 1 гектар 10 сотук жер жеке менчикке өтүп кеткендиги тууралуу маалымат берилип, жеринде текшерүү иштери жүргүзүлдү. Анда тиешелүү кызматтар менен биргеликте Данияр Жаныкуловдун жетекчилиги астында райондук комиссия түзүлүп, бир катар мыйзамсыз бузуулар менен муниципалдык жер жеке менчикке өткөрүлгөндүгү аныкталды. Жыйынтыгында ФАПтын аймагындагы 1 гектар 10 сотук жер мамлекеттин эсебине кайтарылды. Өзгөн районундагы Кароол айыл өкмөтүндө 1 гектар 10 сотук жерди ушул ошол жердеги ФАПка жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна тиешелүү жери болгон. Ошону жасалма документтер менен менчикке чыгарып кеткен жеринен мынакей биз документтердин баардыгын алып чыгып, бүгүнкү күндө толугу менен ал жер кайра муниципалдык менчик катары ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна өткөрүлүп берилди. Ош шаарынын символу аталган Сулаймантоо археологиялык музей комплекси жана тоонун аймагы толугу менен Данияр Жаныкулов тарабынан текшерүүгө алынды. Тоонун батыш жана түндүк тарабында экотех инспекциянын уруксаты жок туруп, жүздөгөн бактарактар кыркылгандыгы аныкталды. Музей кызматкерлеринин айтымында дарактар акчага сатылган. Ошондой эле музей ичиндеги тазалыктын жоктугу, маалымат тактайчыларынын жетишсиздиги, тоонун чыгыш тарабындагы 3 кабаттуу боз үйдүн кейиштүү абалда тазаланбай тургандыгы аныкталды. Сулаймантоо археологиялык музей комплексинин жетекчиси Султан Абдрахманов бир нече жылдан бери иштеп келе жатканы менен бир да өзгөрүү, өнүгүү же өзгөчөлүк киргизүү сыяктуу реформалык иштердин аткарылбагандыгы айтылды. Бул иш боюнча Маданият министрлигине билдирүү берилип, жыйынтыгында Султан Абдрахманов ээлеген кызматынан бошотулду. Аны видеого да тартып алдык. Түшүнүк каттары жанагынын бардыгы бар болуп, видео материал бар болсо, бул ачык эле
тергөө органдарына өтө турган маселе. Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Борко айылындагы Каримов атындагы орто мектеби текшерилди. Жергиликтүү тургундардын арызынын негизинде аталган мектептин бухгалтериясы көз карандысыз аудит тарабынан тыкыр текшерилип, жыйынтыгында аудит Данияр Жаныкуловго берген отчетунда иш жүзүндө мектепте иштебей, бирок кагаз жүзүндө иштеди делип, айлык төлөнүп жаткан мугалимдер аныкталган. Ошондой эле айылдагы Борко атындагы гимназиясы менен мектеп ортосундагы пикир келишпестиктер эл арасындагы нааразычылыктарды эске алып, өз милдеттерин так аткарбаган гимназиянын директоруна жана коррупциялык иши боюнча Каримов мектебинин директоруна чаралар көрүлдү. Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Борко айылындагы Каримов атындагы орто мектептин директору, мүдүрү кызматынан алынды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын буйругу чыкты. Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына, Ноокат райондук мамлекеттик администрациясына тапшырма берилген. Мына ошол тапшырманын негизинде Борко атындагы мектеп лицей гимназиясынын директору дагы өзүнүн жазган арызынын, өз калоосу менен жазган арызынын негизинде кызматынан алынды. Айрыкча төрөтканаларда төрөтүү боюнча келиндерден 1 тыйын акча алынбашты. Ноокат райондук төрөт үйүнүн кызматкерлери кош бойлуу аялды операция жолу менен төрөтүү учурунда анын наркозуна жана операция үчүн акча алгандыгы тууралуу маалыматтар социалдык тармактарга тарап, акчасын кайтарып берген учурдагы видеосу да интернет булактарына чыгып кеткен. Аталган окуяны териштирүү максатында Данияр Жаныкулов райондук оорукананын башчысы Асамидин Марипов баш болгон жетекчилери жана төрөт үйүнүн кызматкерлерин чакырып кабинетте жыйын өткөргөн. Анда ак халатчандарга катуу талаптар коюлуп, эскертүүлөр берилип, кээ бир дарыгерлер кызматтан алынган. Ноокат райондук төрөт бөлүмүнүн башчысы өзүнүн жазган арызынын негизинде кызматынан кетти. Андан тышкары ошол төрөт бөлүмүндөгү башка акушер гинеколог ошол видеодо 6000 сом акчаны кайра кайтарып берип аткан адам. Бул дагы өзүнүн арызынын негизинде кызматынан кетти. Бүгүнкү күндө анестезиолог, врач ошол баягы наркозго деп алган акча боюнча адагы өзүнүн арызынын негизинде кызматтан бошотулду. Бул эки жарандын арызы боюнча канакей жана кабылдадыңыз. 8,8 гектар жер берилди. Кара Суу районунун тургуну Нуров иштетүүгө жараксыз болгон 8 гектар таштак жерди өздөштүрүп, суу чыгарып, бакка айлантып, 15 жылдан бери иштетип келген. Бирок дыйкандын жерин Ноокат райондук Токой чарбасынын кызматкерлери тартып алып, башка бирөөгө берип салган. Аталган маселе боюнча жабырлануучу Данияр Жаныкуловго кайрылып, бул ишке тиешелүү делген бардык мамлекеттик кызматтардын райондук деңгээлдеги өкүлдөрүнүн катышуусунда териштирүү жана тактоо жыйыны өткөн. Анын жыйынтыгы менен аталган маселенин сотко берүү чечими кабыл алынган. Ош облустук сотунда каралып, бардык тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, кызматкерлери барып, ал жерде ошол мыйзам бузуу менен берилгендиги, жерди аукционго берүү комиссиясынын мыйзам бузуу менен түзүлгөндүгү жөнүндө биз аныктамаларды ошол жерде айтканбыз. Ошонун бардыгын эске алып, Ош облустук соту ошол карапайым дыйкандардын тарабына буюрса акыйкат чечим чыгарды. Бүгүн сүйлөй турган мыйзам мына турат колуңа, ар бириң элге турат. Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтү көп жылдардан бери ошол эле райондун Жаза айыл өкмөтүнө тиешелүү 1263 гектар жайыт жерин мыйзамсыз пайдаланып, малчылардан жайыт үчүн салыгын алып, бирок мамлекетке салык төкпөй келген. Бул боюнча Өзгөн районунун бул ишке тиешелүү бардык кызматтары, Төрткөл жана Жаза айыл өкмөттөрүнүн башчылары жана жайыт комитеттеринин төрагалары чакырылып, Данияр Жаныкуловдун кабинетинде 3 саатка созулган жыйын өткөн. Бир топ талаш тартыштардын жыйынтыгында аталган 1263 гектар жерди Төрткөл айыл өкмөтүнөн Жаза айыл өкмөтүнө өткөрүп берүү жана бир нече жылдардан бери төлөнбөй келген салыктарын төлөө талабы коюлган. Биз ушул жерде чогулуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жыйынтыгы чыкты. Кудай буйруса, мынакей менин колумда азыр ошол Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин мына төккөн квитанциялары толугу менен турат. 198 000 сом акча каражаты ошол Төрткөл айыл өкмөтүнүн жайыт комитети өздөрүнө алган 1263 гектар жер үчүн 198 000 сом салык кызматы үчүн төлөнө турган акча мына толугу менен 198 000 сом төлөнүп берилди. Мындан тышкары ошол Төрткөл айыл өкмөтүнөн Жаза айыл өкмөтүнүн ошол 1263 гектар жердеги жайытына чыгып аткан чабандар 5 чабан толугу менен
ошол жаза айыл өкмөтүнүн жайыт комитети менен келишим түзө турган болушту. Мынага чейин эме кылып бир көз алынат да бул жагы. Ош облусунун Арабан районуна караштуу Нурабад айыл өкмөтүнүн тургундары жекешкер Байбабаевдер жол боюна ашкана куруп, тротуарды ээлеп алгандыгы боюнча жана ошондой эле мамлекеттин жерлерин жана социалдык имараттарды мыйзамсыз сатып алгандыгы боюнча арыз менен Данияр Жаныкуловго кайрылышкан. Жеринде текшерүү иштери жүргүзүлүп, ишкер Байбабаевге 15 күндүк убакыт берилип, тротуарды толугу менен бошотуу талабы коюлган. Андан сырткары дагы бир ишкер дүкөнүн дыйкандар айдоо талаасына өтүүчү жолго куруп алгандыгы аныкталып, дүкөндүн жарымын бузуу талабы коюлду. Ошону менен бирге Байбабаевдер мыйзамсыз сатып алган Нурабад айыл өкмөтүнүн жанындагы почтанын жерин кайра мамлекетке кайтарып алуу талаптары коюлган. Жыйынтыгында тепкичтери бузулуп, тротуар толугу менен бошотулуп, жаңыдан тапанташ төшөлүп, тротуар курулду. Ишкер дыйкандар үчүн жолду ачуу максатында дүкөнүнүн жарымын буздурду. Почтанын жеринен 5 сотук жер жаңы почтанын имаратын куруу үчүн мамлекеттин эсебине кайтарылды. Мен 21 күнү келем. Эгер ошого чейин мына жер алынбаса, мен алып келем да буштурам. Бүт алдырып буштуруп салам, мен экскаватор менен таптырам. Ош облусунун Арабан районунун Борбордук базарында ишкер курган имаратынын кошумча бөлүгүнүн айынан тротуар тосулуп калган. Имарат ээси буга чейин айыл өкмөт жана райондук кызматтардын эскертүүлөрүнө баш ийген эмес. Данияр Жаныкуловдун текшерүүсүнүн жүрүшүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, имараттын жол тарабындагы фасаддык бөлүгү алынып, тротуар толугу менен бошотулду. Ошондой эле имараттын маңдайындагы электр мамычаларында зымдар көп жана иретсиздигинен жөргөмүштүн желесинде абалга келген. Данияр Жаныкулов РЭС жана телеком кызматкерлерине тиешелүү тапшырмаларды берип, чубалган зымдар иреттелип, жол ортосундагы мамычалар алынды. Ким жүктөдү? Анча жүктөдү. Не деп айдап баратасың? Данияр Жаныкулов кезектеги текшерүү ишине баратканда, Ош Кара Суу жолунун Ош шаары менен чектеш аймагында көмүр ташып бараткан Хова унааларын көрүп, аларды токтотот. Анткени жүк унаалары мыйзамды бузуп, кошумча борт улап, көмүрдү нормадан ашыкча салмакта жүктөп бараткан. Жүктөлгөн көмүрлөрдүн жолдо түшүп кетүү коркунучу да жок эмес эле. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматы чакыртылып, 3 Хова жүк унаалары айып королоруна киргизилди. Мына ошонун жыйынтыгы менен 4 ошол Хованын айдоочуларына бүт бардыгына ашыкча салмак менен салып, ошол жол коопсуздугуна коркунуч келтирип аткандыгы үчүн 55.500 сом мына айып пул салынды. Мынакей азыр ошол транспорт инспекциясынын бизге берген маалыматы, мен алардын квитанцияларынын бардыгын алдырдым. Мынакей акчалары төлөнгөнү боюнча. Эгер ошол жерге келип жаңы салып башка кыла турган болсо апарып камагылды. Корко турган эч нерсе жок. Мен айтып атпайм, танкаң болсо танкаңды алып келип кой. Ош облусунун Каракулжа районунун Карагуз айыл өкмөтүнүн тургундары 2,5 гектар жерди жекешкер көп жылдан бери иштетип келерин, ишкердин жерге ээлик кылуу үчүн алган документтери шек жаратарын айтып, атылган жерди мамлекетке кайтарып, үй салуу үчүн жер участкасына муктаж болгон жарандарга бөлүп берүү өтүнүчү менен Данияр Жаныкуловго кайрылышкан. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен биргеликте Карагуз айыл өкмөтүнө барып, эл менен жыйын өткөрүп, айыл тургундарынын ой пикирин, талабын угуп, жердин ээсинин документтерин тактоо учурунда 2,5 гектар жер учурунда мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталды. Ошондой эле айыл эли мал айдап, айыл чарба техникалары менен кирчүү жолго мыйзамсыз түрдө короо сарайларды салып алган учурлар аныкталып, текшерүү жыйынтыгында аталган короо сарайлар толугу менен буздурулуп, жол ачылды. Ал эми 2,5 гектар жерди мамлекетке кайтарып алуу боюнча комиссия түзүлүп, тактоо иштери башталды. Жумуш аяктагандан кийин 2,5 гектар жер Карагуз айыл аймагындагы жерге өтө муктаж делген жарандарга чек катары бөлүнүп берилет. Урматтуу Карагуз айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, мына бизде кечеги келип өткөрүлгөн иш чараларына башталып, мына жердин жолдорду аштырып атабыз. Мына өкмөт баш болуп, мына ушул жерде тургундар менен маслихат кылып, жолдорду аштырып атабыз. Бардыгы келишти, кечеги айтылган милициялардан бери келип, коопсуздукту сактап, бардыгын ошо иш чара болуп атат. 100.000 тонна биз өзүбүзгө аштыкка азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жылына 100.000 тонна буудай сатып алып. Данияр Жаныкулов Ош облусундагы үрөн чарбалар менен биргеликте жыйын өткөрүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында мамлекеттик резерв фондуна керектүү буудай буга чейин сырттан сатып алынып жаткан болсо, 2023 жылга Ош облусу 100.000 тонна буудайды үрөн чарбалардан чогултуусу керектигин айтты. Аталган буйрук министрлер кабинети тарабынан чыгып, аны аткаруу жана көзөмөлдөө талабы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө коюлган. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ишибизди өзүбүз берели. Мына жактан биринчи Ош облусунда мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушуну жасай алабыз, моуну жасай албайбыз деген эмени коелу деп атабыз. Министрликтин алдына дагы, министрлер кабинетинин алдына дагы. Дыйкандарга ушуну көрсөтүш керек элге.
1.200.800 сотуда. Биз гектарлап жанагы будайларды айдап алып жүрөбүз, артынан кубалап. Данияр Жаныкулов Ош облусунун аймагындагы ири күнөшканалардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Араван жана Кара Суу районундагы ири күнөшканалар помидор, бадырың, болгар калемпири, баклажан жана башка жемиштерди өстүрүп, бүгүнкү күндө Ош облусу жана Ош шаарындагы ички рынокту камсыздап келет. Ишкерлердин айтымында 8 сотук жерден 1 жылда 1.200.000 сомго чейин киреше тапса болот. Болгону аны иштетүү жолдорун так билүү кажет. Ишкер Араван районунда 4 гектар жерге күнөшкана курган. Данияр Жаныкулов мындай ички рынокту азыктар менен камсыздаган ишкерлерди мамлекет тарабынан колдоо зарылдыгын, эгер жардам керек болсо даяр экенин билдирди. Урматтуу Ош облусунун тургундары, мына өзүңүздөргө маалым болгондой, жыл башынан ушул Ош облусундагы Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, анан биринчи орун басары болуп дайындалгандан берки аракеттерибиздин баардыгын биз сиздерге ушу видео материал түрүндө көрсөтүүгө аракет кылып келдик. Мунун бир гана максаты болгон, бул ачык айкындуулукту камсыз кылуу болчу. Биз өз максатыбызга жеттик деп ойлойм. Себеби мына жогоруда өзүңүздөр көргөндөй бир топ ошол текшерүүлөрдүн жыйынтыктары чыкты. Анын жыйынтыктарын жөнүндө биз сиздерге өзүңүздөргө дагы видео түрүндө отчетторду бердик. Ал эми жыйынтыктары чыга элек маселелер боюнча мына 2023 жылы дагы толугу менен иш алып барабыз. Алардын дагы жыйынтыгы сөз жок чыгат. Мынакей Алла насип кылып 2022 жылыбыздагы ошо толук жыйынтыкты алып бүтүп аягына чыгып бара жатат. Бул жыл ичинде кандай иштедик, эмне иштерди аткардык, бул сиздердин көз алдыңыздарда, көзөмөлүңүздөрдө болду. Ар бир ишибизде биз сиздер менен байланышта болуп, сиздерге видео түрүндө ошол иштерди аткарып жаткандыгыбызды, ал иштердин жыйынтыгы жөнүндө маалыматтарды берип турдук. Эми мына бир жыл ичинде биз колубуздан келишинче ушул мыйзам чегинде иш алып барууга аракет кылдык. Ал кандай иштедик, ишибиздин жыйынтыгы кандай болду, буга мына карапайым эл сиздер баа бересиздер, сиздердин сыныңыздарга коюлду бул маселе. Биз мына 2023 жылы дагы Кудай буйруса ушул президентибиз койгон тапшырмаларды толугу менен мыйзам чегинде аткаруунун үстүндө иш алып барабыз. Эгерде ушу бир топ жерлерине бул иштерди жасап атканда бир топ жерине жетиштик, бир топ жерлерине жетишпей калдык. Бир топ ушул мамлекет кызматкерлери, айыл өкмөт башчылары ушул бизге келбей калат деген, мына бир жылдын ичинде келген жок, бизге дагы келбей калат деген ойдо болсо, мен баардыгынын кулактарына күмүш катар айтам, биз ар бириңиздерге жетебиз. Ар бир мекеме ишканага, ар бир айыл өкмөткө киребиз. Айылсыз айыл өкмөттөрдүн баардыгына кыдыруу сөз жок түрдө жүргүзүлөт. Мына баардык нерсени бир убакта жасап кетүү бул физикалык тараптан дагы ошо мүмкүн эмес. Адам баласына биз акырындап мынакей Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен ошол атайын программаларды түзүп, ошол программалардын негизинде убактыбыз келген убакта текшерүүлөргө чыгып атабыз. Калган убактарда ошол мамлекеттик иштерди аткаруу менен алекпиз. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурдагы бийликтердин учурунда ушул мамлекеттик чиновниктер, айыл өкмөттөр, акимдер, ушул облус жетекчилери менен ушул акчанын негизинде, тааныш билиштин негизинде карапайым элдин укугу тепселенип, баардык тараптан тааныш билиштерге кетип калган жүздөгөн, миңдеген гектар жерлерди биз колдон келишинче кайрадан мамлекеттик менчигине алып, карапайым элге берүүгө толук аракетибизди көрүп келдик. Мындан ары дагы көрөбүз, мындай иштер менен күрөшүү мындан ары дагы улантылат. Мына президентибиздин тапшырмасы менен бүгүнкү күндө ошо карапайым калкка жашоосуна бир шарт түзүп, жеңил шарттарды түзүп, алардын жашоосун оңоо боюнча негизги тапшырмалар коюлган. Мына ошол тапшырмалардын негизинде биз бүгүн карапайым элдин көйгөйүн ушу жеринде чечүү тапшырмасын баардык жергиликтүү ушу аткаруу бийлигине коюп атабыз. Облустун аймагындагы айыл өкмөттөр, айыл башчылар, райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, ушу мамлекеттик райондогу мекеме уюмдардын бүт бардыгына тапшырма коюп, бүгүнкү күндө ошо мыйзам чегинде иш алып барып, элдин жашоосун жакшыртууга болгон аракетти көрүү жагы толугу менен тапшырылган. Мындан ары мына 2023 жаңы жылда дагы бул иштер толугу менен аткарылат. Мыйзамсыз ошол гектарлап, 100 гектарлап, 1000 гектарлап алып алган фактылардын бүт бардыгын жоюп,
карапайым элдин укугун кайрадан биз мыйзам талаасына кайтарып келип, ушул карапайым элдин жашоо деңгээлин жакшыртууга колубуздан келген аракетибизди жумшайбыз. Мына ушул мындан мурдагы жылдардагы болуп келген коррупциялык элементтер менен күрөшүүнүн үстүндө биз 1 жыл бою толугу менен президенттин тапшырмасы менен Кыргыз президентин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен атайын пландын негизинде иш алып бардык. Бир топ ошол мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча мамлекеттик мекеме уюмдарда, билим берүү тармагында, саламаттыкты сактоо тармагында ушу коррупциялык элементтер менен аралашып мыйзамсыз жүрүп аткан иш аракеттердин көпчүлүгүнө токтотконго мүмкүнчүлүк болду. Бул иштер Кудай буйруса мындан ары да уланат, мыйзам чегинде жашоого кайсы гана мамлекеттик кызматкер болбосун өзүнүн укуктук негиздерин ушу мыйзам чегинде гана алып бара турган деңгээлге жеткиребиз деген биздин толук үмүтүбүз, максатыбыз бар. Кудай буйруса ошол максаттарыбызга жетебиз деген аракеттин үстүндө иштейбиз. Мына 2022 жылыбыздагы мына узап бараткан жолборус жылы дагы бул жаман жылдардан болгон жок. Биз ушу жолборус жылына дагы баш ийип таазим кылып рахмат айтышыбыз керек. Албетте чоң иштин ийгилиги дагы, кемчилиги дагы чоң болот дегендей мамлекеттик деңгээлде бир топ ийгиликтер болду, алар менен коштолуп бир топ кемчиликтер болду. Чек ара маселесинде мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир топ оор иштер болду. Бирок жалпысынан алганда мамлекеттик деңгээлде бардык тараптан экономиканын бардык тарабынан өсүштөр, алга жылуулар болду. Мына 2023 жылда дагы Кудай буйруса жаңы келаткан коен жылында дагы жаратканыбыз ушул кыргыз элибизди бардыгыбызды бөөдө курсук жамандык саат сабырынан сактасын, өлкөбүзгө өнүгүү берсин, өсүү берсин, элибизге тынччылык берсин. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ушул жакабызды, ушу колубузду жакага алып Кудайга шүгүр деген сөздү айтышыбыз керек. Себеби бардыгы бар, элибизде бар бардык нерсе, мамлекетибизде бар бардык нерсе, жок дегенден арты жок болот. Бардык нерсе жетиштүү, бир гана нерсе ушул пенде баласы пейилибизди оңдоп, мамлекеттин өсүшү үчүн, өнүгүшү үчүн ар бирибиз жапа-тырмак киришип, аракет кылып ушу таманакы маңдай терибизди төксөк, биз Кудай буйруса жакынкы аралыктарда өнүгүп өскөн, бардык жагынан жетишкен кыргыз мамлекетин кура алабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Жаратканыбыз ошол үмүтүбүздү, тилегибизди кабыл кылсын. Ушу коломтобуздан отубуз өчпөсүн эч убакта, түндүгүбүздөн кут куюлуп, ушу кыргыз деген атыбыз кылымдарга жакшы жагынан, ийгиликтүү жакшы жагынан жаңырып турсун деп тилек кылабыз.